Аль-Бируни деген киши болгон экен, Аль-Хазин деген киши болгон экен, Аль-Хорезми деген киши болгон. Ибн Синаны баарыңар билесиз. Каллиграфтар, китептерди кол менен жазчу каллиграфтар императорго келип, бул нерсеге тыюу салыш керек дептир. Эмнеге десе, эгер буну уруксат берип койсок, элдин баары Куранды оюга келгендей кылып басып баштайт. Куран бузулуп кетет деген сөздү айттыр. Плато, Аристотель, Пифагор, Архимед алар мени келип өлтүрүп койбосун деп өзүн өзү өлтүргөнгө аракет кылат, уу ичип өлтүргөнгө аракет кылып өлбөй коет да. Ар түрдүү ууларды ичет, ал уулар аны өлтүрө албай коет да. Ушул идея менен көп нерсени түшүндүрсөк болот. Достор, менин Ферми парадокс жөнүндө чыгарган видеонун астына жүздөгөн пикирлер жазылды. Бул мен үчүн жакшы нерсе. Демек мен силердин көңүлүңөрдү өзүмө бура билдим. Жөн эле видеону көрүп калбастан астына убактыңарды бөлүп пикирлерди жазып атасыңар. Бул өзү ушундай болуш керек. Бир коомдо өзү пикирлер бири-бири менен кагылышып туруш керек, өзүнүн чегинде. Урмат, сый, маданият чегинде. Эгер пикирлер кайчы пикирлер, бири-бирине каршы пикирлер ушинтип талкууланып турса, кагылышып турса, ошол жерде жашаган адамдардын аң сезими өсүп атат деген мааниге келет. Ал жерде өнүгүү болуп атат, ал жерде жаңы пикирлер чыгып атат деген мааниге келет. Эгер бир жерде бардык адамдар, көпчүлүк адамдар бирдей ойлонсо, бири-бирине окшош ойлонсо, дайыма бири-бирине кошулса, туура айтасың деп турса, анда ал жерде өнүгүү жай болуп калды деген, же жай болуп калат, же токтойт, же артка кетет. Өзү токтоо деген нерсе артка кетүү деген да, дүйнө баары алдыга кетип атканда ордунда туруу деген артка кетүү деген нерсе. Муну Нассим Талебтин антихрупкость деген концепциясы, идеясы менен түшүндүрсөк болот. Ал идея боюнча бул дүйнөдөгү бардык, дээрлик бардык системалар эгер сырттан бир стресс же хаоска дуушар болбосо, алар барган сайын же алсыз болуп калат, же жок болуп кетет. Чоң хаостор пайда болуп кеткенде, чоң стрессорлор дүйнө мындай силкинип кеткен учурда алар тез эле күйүлүп жок болуп кетет да. Муну бар жок үчүн айтсак болот. Өзүбүздүн организмибизден баштап дүйнөлүк экономикага чейин айтсак болот. Мисалы, организм кандай болот? Эгер сырттан анча-мынча микробтор биздин организмге кирбесе, биз өтө эле бир гигиенаны катуу сактаган адам болсок, иммунитетибиз жалкоо болуп калат. Ал иштебейт дагы. Кийин көбүрөөк микробтор биздин организмге кирип калганда, алар менен иммунитет күрөшө албай калат, алсыз болуп калат. Ошон үчүн анча-мынча алманы жуубай жеп кое берген жакшы эле. Мисалы, азыр жайкы каникул башталып атат, миңдеген шаарда өтө гигиенаны жакшы сактап жүргөн, шаардын шарттарында сактап жүргөн балдар айылдарга барат. Айылга барып чаңда ойнойт, ошол алманы жуубай жейт. Алардын иммунитети бир сыйра шок болот. Бирок ошол шок пайдалуу шок. Кээ бир балдар бир аз ойноп, ооруйт, бирок иммунитет иштеп баштайт дагы. Бир аз убакыттан кийин ал жаңы келген микробторду жеңип, иммунитет күч алат. Антихрупкий болуп калат. Антихрупкий деген ошол сырттан келген стресс жана хаос менен күрөшүп атып дагы күчтүү болгон деген. Ошентип күчтөнүп кете берген системаларды антихрупкий системалар деп коет. Ошентип ал балдар кийин кышында азыраак ооруйт. Биздин булчуңдарыбыз дагы ошентип иштейт. Булчуңдарды биз иштетип атканда, спорт кылып атканда биз аларга стресс беребиз, аларды кыйнайбыз. Өзүнүн дозасында кыйнайбыз, анан алар өсөт. Анын дозасы болуш керек экен. Мисалы, эч кыйналбаган же өтө аз кыйналган системалар барган сайын алсыз болуп, жок болуп кетет экен. Өтө катуу кыйналган, ашыкча кыйналган, ашыкча стресс, ашыкча хаоска дуушар болгондор ошол стресс жана хаостун астында эзилип жок болуп кетет экен. Эгер орто дозада, өзүнүн дозасында болгондо, анда алар күч алат экен. Мисалы, тарыхта Метридонбу, бир азыр атын экранга жазып коем, ушундай бир башчы болгон экен. Биздин доорго чейинки 1-кылымдарда жашаса керек эле. Азыркы Туркияда ал киши Рим империясы менен согуш жүргөн бир башчы болот. Өзүнү ошол душмандары уулап коет деген шек санап, кичинекей дозада ар түрдүү ууларды ичип баштайт. Ошол мени уулап өлтүрүп коюшпасын деп, өзүнүн организмин ошол ууларга каршы антихрупкий кылып баштайт. Чындап эле анын иммунитети, организми ошол ууларга каршы күчтүү бекем болуп калат дагы. Кийин Рим империясы менен согушуп жеңилип калат. Жеңилгенден кийин эми башчыларды эмне кылат? Падышаларды өлтүрөт. Ошол алар мени келип өлтүрүп койбосун деп өзүн өзү өлтүргөнгө аракет кылат. Уу ичип өлтүргөнгө аракет кылып
өлбөй коет да, ар түрдүү ууларды ичет, ал уулар аны өлтүрө албай коет да. Ошол антихрупкость бул чоң идея баардык системаларды камтыса биздин организмибиз иммунитетибиз менен байланыштуу бөлүгүнө гармезис деп коет. Гармезис деп издеп көргүлө. Бул ушул идея менен көп нерсени түшүндүрсөк болот. Мисалы жашоодо кыйналбай өскөн балдар, кыздар ата энеси мынтип көкөлөтүп чоңойткон балдар деле ушундай болуп калат да. Алар ошол кичинекей дозада стрессти жашоодон стресс көргөн эмес, алган эмес, тренировка кылган эмес да, алардын жалпы организми, алардын психикасы алсыз болуп калат да. Кийин өз алдынча жашоого чыкканда, өз алдынча жашоо өзүңөр көрүп атасыңар, бул жеңил эмес. Тез ошондой стресстерге дуушар болуп турабыз, күн сайын күрөшүп турабыз. Ошол күрөштөрдү жеңе албай калат. Кийин ата энеси ага жардам бербей койгондо, ата энебиз эми дайыма жаныбызда жүрө бербейт да, туурабы? Алар карыйт. Алардын иши дайыма эле ошондой болуп жүрө бербейт же алар өтүп кетет. Анда биз өзүбүз жалгыз бул жашоо менен жалгыз күрөшүшүбүз керек болуп калганда, биз ага даяр эмес болуп калышыбыз мүмкүн. Пикирлер дагы ошондой да. Пикирлер дагы, эгер силердин чөйрөңөрдө силердин пикириңерге каршы келген пикирлерди укпасаңар, дайыма силер менен окшош, бирдей силерге дайыма кошулган, туура айтасың деп турган адамдар менен эле мамиле кылып сүйлөшүп жүрө берсеңер, барган сайын акылыңар артка карап баштайт. Эгер ошентип кагылышып турса пикирлер чөйрөңөрдө, бир досторуңар менен, тааныштарыңар менен, башкача пикирдеги адамдар менен пикир алыш бериш, пикирлер кайнап турса, силердин акылыңар антихрупкий болуп баштайт. Барган сайын өсөт, горизонт кеңейет, акылдуураак болуп баштайсыңар да. Мен ошол менин видеонун астына түшкөн комментарийлерге ушундай карайм да. Эми кээ бир пикирлерди жазгандар, ал жерде пикирлердин көпчүлүгүн жазгандар биздин диний жашоо жашаган көз караш, бул дүйнөгө жашоого толугу менен диний көз карашта болгон биздин жарандарыбыз жазыптыр. Алардын кээ бирөөлөрү мындай макалаларды окубай эле коюш керек деген пикирлерди жазыптыр. Карл Саган, Энрико Фермилер менен убакыт коротпой эле коюш керек дегендей пикирлер жазыптыр. Мен аларга кошулбайм. Эмне үчүн мен силердин пикириңерге кошулбайм? Бул дүйнөдө билим, адам баласынын билими эстафета түрүндө өнүгүп бара жатат. Жазуу түрүндө калган билим биринчи болуп эски гректерге таандык. Биздин доорго чейинки 600 жылдардан биздин доордогу 300 жылдарга чейинки аралыкта древний гректер бар го, ошолордун алтын доору жашалган. Ошолордон өтө билимдүү, акылман адамдар чыккан. Плато, Аристотель, Пифагор, Архимед деген адамдар чыккан. Алар эми ааламды түшүнгөнгө аракет кылган адамдар. Аларга кызык, алар билим адамдары да. Алар суроо сураган адамдар. Алар өзүнүн ушул аалам жөнүндө, жашоо жөнүндө, адам жөнүндө, жылдыздар жөнүндө билгендерин грек тилинде жазып калтырып кетишкен. Алардын алтын доору бүтүп аткан учурларда исламдын алтын доору башталган, мусулмандардын алтын доору башталган. Айрыкча 8 кылымдан 14 кылымга чейинки аралыкта мусулмандар бул дүйнөнүн локомотив болгон. Ушул билим тармагында бар жокту бул дүйнөнүн эң алдыңкылары болгон. Алар ошол гректерден калган билимди араб тилине которуп, перс тилине которуп, биздин Орто Азияда жана жакынкы чыгыштагы аалымдар ушул илимди өнүктүргөн. Грек тилинен алган билимин алып, анын үстүнө өзүнүн билимин кошуп, аны өнүктүрүп, андан кийинки эстафетаны европеецтерге Ренессанс доорунда чыга келген Галилей, Леонардо да Винчи, Микеланджело деген адамдарга калтырган. Исламдын алтын доорунда кандай кишилер болгон? Мисалы Аль-Хорезми деген киши болгон. Ал кишини ошол европеецтер алгоритми деп аташкан. Алгоритм деген сөз ошол кишинин аты, Аль-Хорезминин аты. YouTube'тун алгоритми деген сөздү айтасыз, алгоритм деген сөз. Ошол кишинин атын европеецтер алгоритми дешчү экен. Ал киши алгебра тармагында белгилүү көп ачылыштарды кылган киши экен. Чыныгы окумуштуу болгон экен. Алгебра деген сөз алжабр деген арабча сөздөн келет, билесиңер. Ибн Синаны баарыңар билесиңер, медицина тармагында ошол ушудагы өтө белгилүү киши. Аль-Хазин деген киши болгон экен. Оптика билиминин атасы деп аталат экен. Оптика дегенде телефонуңардын камерасы же биздин көзүбүз. Ушул кантип иштейт, ушул мисалы бир нерсени биз кантип көрөбүз дегенде, ал кишиге чейин адамдар биздин көзүбүздөн бир лазер чыгартты. Ошону менен көрөбүз десе, андай эмес. Ал нерсеге свет түшөт, жарык түшөт да, ошол анын түсүн чагылдырат, ошентип көрөбүз деп ушуларды түшүндүргөн. Булар чыныгы билим адамы болгон. Ушул Аль-Хазинди
биринчи чыныгы билим адамы, окумуштуу деп аташкан экен. Себеби бул киши жөнүндө теорияны окуп эле жүрө бербей, ошол жердеги окугандарын эксперимент түрүндө иш жүзүндө текшерип тест кылган киши экен да. Билим адамы ушундай кылат. Билим адамы бир нерсени текшерип, иштеп иштебегенин текшерет. Окуп эле ушундай экен деп калбайт. Аль-Бируни деген киши болгон экен. Астрономия тармагында белгилүү бир киши болгон экен. Бул киши тоодун башына чыгып, ошол өзүнүн билимин, акылын колдонуп, ошол учурда эле жердин радиусун эсептеген экен. Колунда эч кандай бир технология жок. Билим бар. Ошон менен жердин радиусун эсептеген 1% гана адашыптыр. Азыр билинген радиустан 1% адашыптыр. Ошол учурда 1000 жыл мурда. Ушундай адамдар, булар жана айткандай гректердин билимин алышкан, которгон араб тилине, анын үстүнө өздөрү изилденип, билим кошкон, аны өнүктүрүп, кийин анан Ренессанс доорунда Европада, Италиядан чыга келген ошол Галилей, Коперник, Леонардо да Винчи, Микеланджело деген кишилер чыгып келген. Аларга өткөзүп берген. Алар ошол арабчаны окуп, ол Аль-Бирунилердин калтырган билимин арабчадан окуп, анын үстүнө өздөрүнүн билимин кошуп, аны өнүктүрүп, кийин Эйнштейндерге өткөзгөн. Азыркы биздин замандын билим адамдары деп көрсөк болот. Булар бардыгы бир эле окумуштуулар. Болгону башка тилдерди сүйлөгөн, башка замандарда жашаган, бирок бардыгы ошол эле ааламды, ошол эле жашоодо, ошол эле адамды түшүнгөнгө аракет кылган. Булар ар түрдүү суроолорду сурайт. Булар эркин болуш керек. Буларга эч кандай чектөө болбош керек. Булардын оюна бир суроо келди, ошол суроонун жообун изденет. Анан мен жана айткан, ошол Энрико Ферми парадоксту айткан, божомолдорду дагы кылганга эркин. Ал жерде айтылган нерселер ушундай болушу мүмкүн деген варианттарды айтпадымбы? Бул аалам эмне үчүн мынчалык тынч? Ал ошол ушунчалык ошолор Аль-Бирунилерге окшогон азыркы замандын окумуштууларынын ой жүгүртүүлөрү. Ой жүгүртүү бири-бири менен сүйлөшүп, мындай вариант болушу мүмкүн, мындай да болушу мүмкүн деген варианттарды алар ошол бир макалага түшүргөн да. Мага аны окуган өтө кызыктуу. Силер эмне үчүн аны окубаш керек деген деп айтып атасыңар, мен түшүнбөйм. Ал эч кандай бир динге деле каршы эмес. Мындай бир эме бар да, притча бар да. 3 сокур адамга бир пилди коюптур астына. Бирөөнү анын мурдун карматыптыр, бирөөнү бутун карматыптыр, а бирөөнү денесин карматыптыр да. Кийин пилди нарыкка алып коюп, пил кандай жаныбар экен десе, бирөө денесин кармаган дубалга окшош экен дептир. Бутун кармаган даракка окшош экен дептир. Мурдун кармаган анын мурду узун экен дептир да. Эми үчөө бири-бири менен талашып кеткенин элестеткиле. Жок, сен туура эмес айтып атасың. Ал дубалга окшош жаныбар. Жок, сен туура эмес айтып атасың. Ал даракка окшош жаныбар деп талашканы канчалык акылсыз нерсе, туурабы? Биздин талаштарыбыз деле ошондой да. Ошентип окумуштуулар, дин адамдары, христиандар, мусулмандар, европеисттер, азиаттар баары изилденип, ойлонуп, ар түрдүү теорияларды, божомолдорду кылып отуруп, баары бир нерсе бир жерге барат. Баары бир чындыкты табат да. Ошон үчүн бул алар туура эмес, аны окубаш керек, муну окубаш керек дебей эле коюш керек, менин оюмча достор. 1450-жылдарда китеп басуучу машина, басмакана пайда болуптур. 1480-жылдарда Осман империясына келиптир. Осман империясына ошо китеп басуучу машина келгенде, каллиграфтар, китептерди кол менен жазчу каллиграфтар императорго келип, бул нерсеге тыюу салыш керек дептир. Эмнеге десе, эгер буну уруксат берип койсок, элдин баары Куранды оюга келгендей кылып басып баштайт. Куран бузулуп кетет деген сөздү айттыр. Чынында ал каллиграфтардын корккону өздөрүнүн жумушун жоготуп алуу болгон. Бирок ошентип айтышкан да. Император аларды угуп, өзү дагы ошол ар түрдүү пикирлердин жайылып кетишинен, адамдардын дагы акылдуу болуп кетишинен, көп суроо сурап кетишинен жана аларды башкаруу кыйын болуп кетишинен коркуп, тыюу салып койгон. 250 жылдын тегерегинде, 280 деген дагы бир жерде окуп калдым. Жыл китеп басуу Осман империясында тыюу салынып туруптур. Китеп басууга уруксат болбоптур мусулмандар үчүн. Христиандар жана еврейлер өздөрү китептерин басыптыр, аз китеп басылып чыгыптыр. 280 жыл элестеткиле. Европада жана башка мамлекеттерде миллиондогон китептер басылган, пикирлер жайылган, пикирлер мен айткандай баягындай кагылышкан, адамдардын аң сезими антихрупкий болуп өсүп баштаган. Осман империясынын ичинде
бир түрдүү ойлонуу болгон. Ушундай идеялар менен, ушундай сөздөр менен силер менен бөлүшүп кетейин дедим достор. Кийинки видеолордо дагы ошондой мен үчүн кызыктуу темаларды көтөрүп айтып чыга берем. Бул жерде мен эми өзүм үчүн кызыктуу нерселер менен силер менен бөлүшүп атам да. Мен бир окумуштуу эмесмин, мен бир эксперт эмесмин. Мен ошо жашап жүргөндө эле, жана иштеп жүргөндө кээ бир нерселерди окуп калам, кээ бир нерселерди көрүп калам. Анан мага ошол нерсе ушунчалык кызыктуу болуп калат. Аны бир аз дагы изилдейин дагы, анан силер менен бөлүшөм. Мен аны эгер толук кандуу 100% бар жогун изилдеп, андан кийин силерге айтып берем десем, мен анда бул жерге бир жылда бир видео чыгарышым керек. Эми мен айтып атпаймынбы, мен андай эксперт, анчалык деңгээлде эксперт эмесмин. Анда сүйлөбөш керек да, анда эч видео чыгарбаш керек. Анча мынча ката болот, анча мынча кээ бир жерлерди бир аз толук окубай эле айтып алабыз. Аны оңдойбуз, ошентип үйрөнөбүз. Мен деле ошентип силерге бир нерселерди айтып атып үйрөнүп атам. Ошол темаларга даярданып атып үйрөнүп атам. Эгер кээ бир жерлерде каталар болуп калса, ошондой карагыла да. Болгону мен андай ушул айтуу чыгарган видеолорго ошол темаларга менде бир кызыгуу болот да. Анан ошону силер менен бөлүшөм, анан силер менен ушинтип талкуулайбыз, баарлашабыз. Ушундай достор.